Бейиш нуру. Олиялардын шахы Абдулкадир Гейлани. Айрым тасма сериалдарда кандайдыр бир окуядан кийин илгерки заманга барып калган, же болбосо тескерисинче илгерки адамдардын азыркы учурга келип калган окуялары кездешет. Кантсе да мунун баары чыныгы жашоодон эмес, адамдын кыялынын күчү менен пайда болгон фантастикалык тематика. Ошентсе да адам баласы жашоодо мүмкүн боло турган нерселерди гана кыялдана алат экен. Учурда жаш баланын оюн чагына айланган технологиялар да кезинде фантастикадай сезилчү. Бирок адам баласы кыялданды. Ал кыялды орундатуу үчүн аракет кылды. Анан ага Аллах насип кылды. Алла адамдын кыялындагы нерсени да, анын кыялына келбеген нерселерди да жаратууга кудуреттүү. Кыялыбыздын бир бурчунда тарыхка кайтып барсам ким менен жолукмакмын деген суроо да барго. Тилекке каршы бул кыялды орундата турчу кандайдыр бир аппарат чыга элек азырынча. Бирок Аллах өзүнө жакын болгон айрым кулдарына келечекке барууга да, өткөн чакка кайтууга да мүмкүнчүлүк берген. Бүгүн мына ошондой Аллахтын олуя кулу жөнүндө сөз кылганы турабыз. Эгер Аллахтын кудуретине ыйман келтирген болсоңуз, кантип эле деп четке какпай туруңуз. Биз баарысын жатык тил менен жеткирип беребиз. Ким жөнүндө сөз кылып жатат деп кызыгып турган болсоңуз, ал Гавс Азам, кутуптардын кутубу, олуялардын шахы, пайгамбар урпагынын нурдуу каарманы, өлүмүнөн кийин деле миллиондогон адамдардын ыйманына себеп болгон Абдулкадир Гейлани. Бүгүнкү чыгарылышыбызда көпчүлүккө бир аз жат келген диний терминдер айтылат. Алардын бири кутуп сөзү. Түзмө-түз которгондо уюл деп которулат. Маани жагынан алганда кутуп Аллахтын мээримин тартуучу борбор болгон адамдар үчүн айтылат. Руханий көзөмөлчү, башкаруучу деп айтсак да болот. Күнүмдүк жашообузда эле башкаруучунун иерархиясы бар эмеспи? Айыл башчы, айыл өкмөт, аким, губернатор, өкмөт башчы, президент деп кете берет. Руханий жактан да ошондой башкаруучулар болот. Болгону булар адамдар тарабынан шайланбайт, Аллах тарабынан белгиленет. Кезинде айрым шейхтер динди жеткирүү үчүн бир аймакка келишип, бирок иштери жүрүшпөгөн окуялар болгон. Мунун себеби ошол аймактын руханий башкаруучусунун ыраазчылык дубасын албагандыгынан болчу. Качан гана дубасын алгандан кийин гана иштери оңунан келген экен. Олуялардын иерархиясы дагы башкаруу системасындагыдай болуп, айылды караган, районду караган, облусту караган олуялар болуп бөлүнөт. Ошентип келип олтуруп, кутуп жана гавска келип такалат. Дээрлик бул экөө дүйнөнүн эки уюлундай эле. Абдулкадир Гейланиде бул эки өзгөчөлүк тең бар. Ал бир жагынан Гавсы Азам, бир жагынан кутуптардын кутубу. Бул эки өзгөчөлүккө ээ болгондорду фард деп атап коет. Фард макамына жеткен олуялардын макамы албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен анын сахабаларынан эч качан бийик эмес. Кээде адамдын оюна ушундай сабатсыз ойлор да келип кетет. Андыктан бул маалымат математикадагы көбөйтүү амалындагыдай болуп көңүлдө турсун. Биз болсо маселебизге кайтабыз. Динде инсаны камил деген түшүнүк бар. Биздин тил менен айтканда төгөрөгү төп келишкен, толук жетилген адам. Бирок бул сөздү сырткы көрүнүш жагынан эмес, жан дүйнө жагынан түшүнүүбүз абзел. Мындайча айтканда, жараткан Аллахты кантип билүү керек болсо, ошондой билген. Кандай ибадат кылынуусу керек болгон болсо, ошондой ибадат кылган. Кандай таануу керек болгон болсо, мыкты көрүнүштө тааныткан жана тааныган. Жана башка ушул сыяктуу өзгөчөлүктөрдүн ээсин инсаны камил деп атайбыз. Инсаны камилдин туу чокусунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турат албетте. Андан кийин 4 халифа жана сахабалар, табийиндер болуп уланып кете берет. Андан кийин бул даражаны ар ким өз даражасына жараша көргөзгөн. Көбүнчөсү фардтар көргөзүптүр. Алсак Абдулкадир Гейлани, Имам Раббани, Мавлана Жами, Мавлана Халид Багдади сыяктуу олуяларда өз даражасына жараша көрсөтүшкөн экен. Бирок азыркы учурда фардтардын, башкача айтканда жекече кишилердин заманы эмес, жамаат заманы. Бир канча кишинин топтолуусунан гана инсаны камил акыйкаты ортого чыга алат. Аллах бизди ошол топтордун бир мүчөсү кылып жаратты. Анткени акыр заманда адамдардын табияты ар кандай руханий оорулар менен жаралангандыктан эч ким ар тараптан мыкты сыпатты көргөзө албайт тилекке каршы. Ошондуктан бир канча адам биригип, ар бири өзүнүн жакшы жактары менен жамаатка кошулса гана инсаны камил акыйкаты көрүнөт. Бул да өзүнчө чоң тема. Келечекте буюрса бул темага кайрылабыз. Биз болсо кептин нугун Абдулкадир Гейланиге буралы. Абдулкадир Гейлани сыр макамынын даражасынын ээси болгон.
Аны ачыктай турган болсок, материалдык жүрөгүбүз менен бирге руханий жүрөгүбүз да бар. Материалдык жүрөк бүткүл дене боюбузга, кан тамырларыбызга кан помпаласа, руханий жүрөгүбүз болсо бүткүл сезимдерибиз менен рухубузга нур помпалап берет. Материалдык жүрөгүбүздүн бир жагында руханий жүрөгүбүздүн макамы, даражасы болсо, бир жагында рухубуздун даражасы бар. Жүрөктүн үстүндө болсо сыр даражасы бар, макамы бар. Азирети Абдулкадир Гейлани макамы да ошол сыр макамында. Анын бүткүл олуялардын үстүнөн башкаруусу бар эле. Азирети Абдулкадир Гейланинин санжырасы Бадиузаман Саид Нурси сыяктуу апасы тарабынан да, атасы тарабынан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып такалат. Анын атасы Азирети Хасандан келсе, апасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Азирети Хусейн тараптан байланат. Андыктан Азирети Абдулкадир Гейлани Саидтерден да, Шарифтерден да болуп саналат. Ал 1078-жылы Каспий деңизинин жээгиндеги азыркы Иран чек ара бөлүгүндөгү Гилиан айылында төрөлгөн. Атасынын аты Абу Салих Муса аль-Хасани, апасынын аты Умму Хайр Фатима. Абдулкадир Гейланинин атасы ал төрөлө электен эле мурун түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн экен. Ал ага: "Эй Абу Салих, Аллах сага бул түнү аябай камил, руханий даражасы өтө бийик болгон уул бала тартуу кылды. Ал менин уулум жана мага жакын адамдардан. Олайлардын арасында да даражасы өтө бийик" деп айтыптыр. Негизи Абдулкадирдин апасы кош бойлуу кезинде да, Абдулкадир төрөлгөндөн кийин да анын ата-энеси көптөгөн таң калыштуу окуяларга күбө болушкан. Алар эле эмес, буга эл дагы көп жолу күбө болгон. Алсак, Абдулкадирдин ымыркай кезиндеги ушул окуясы азыркыга чейин айтылып келет. Рамазан айы болчу. Али эмчек жашындагы Абдулкадир орозо кармаган сыяктуу күндүзү эмбей коет. Качан гана азан айтылып, ооз ачар болгондон кийин гана сүтүн эме баштачу экен. Муну көрүп уккан эл да таң калат. Рамазандын акыркы күнү айга карап белгиленет эмеспи? Бирок ошол жылы күмбүркөлөп адамдар асманга назар сала албай калышат. Эртеси айла жок, Абдулкадирдин сүт эмип эмбөөсүнө карашат. Рамазан айынын чыгып чыкпагандыгын ошол Абдулкадирдин сүт эмип эмбегендигинен улам аныкташкан экен. Атасы да апасы да оолуя аалым болгон. Ата-энеге ансыз деле ушундай перзент жарашмак. Бирок Абдулкадир атасынан эрте ажырады. Мындан улам Абдулкадир апасы Умму Хайр Фатима тарабынан тарбияланды. Ушул жерде сиздерди Абдулкадир Гейланинин жашоосунун алгачкы жылдарынан ортолоруна алып баргыбыз келип турат. Бир күнү Азирети Абдулкадирга бир киши келип, "Бул ишти баштаганыңызда пайдубалын эмне менен курдуңуз? Кайсы амалды негиз тутуп ушундай улуу даражага, макамга келдиңиз?" деп сурайт. Азирети Абдулкадир пайдубалын чынчылдык жана тууралыктын үстүнө курдум дейт. Такыр жалган айтпадым. Жалганды кагазга да жазганым жок. Жалган ойлордон да нар болдум. Ичим кандай болсо сыртым да ошондой болчу. Ошол себептен улам иштерим ар дайым туура кетти. Бала кезимде да ниетим ыклас менен илим үйрөнүү жана амал кылып жашоо болгон. Күндөрдүн биринде Арапа күнү болчу. Эгин айдоо үчүн талаага бардым. Бир буканын артынан түшүп, куйругунан кармап бара жаткам. Бир маалда жанагы өгүз тилге келип: "Эй Абдулкадир, сен бул иш үчүн жаратылганың жок" деп айтты. Мен нес болгончо качып барып, тамдын башына чыктым. Анан: "Эмне көрдүң дебейсиздерби? Аллах алыскы Арафат тоосунда жүргөн адамдарды көз алдыма келтирди." Дароо чуркап апамдын алдына бардым. "Ага, уруксат берсеңиз Багдадка кетсем. Ал жактан илим алмакмын. Аллахтын жолунда болуп салихтердин катарында жүрмөкмүн. Олуяларды таап зыярат кылмакмын" деп айтып, башымдан өткөндөрдү айтып бердим. Апам болуп көрбөгөндөй таң калыштуу окуяларды угуп ыйлай баштады. Анан туруп, атамдан мурас болуп калган 80 алтындын жарымын иниме ажыратып, калган 40-ын мага берди. Аны кийимимдин колтугуна көрүнбөй тургандай кылып тикти да: "Аллах жолуңду ачык кылсын, илимиңди арттырсын. Менин сага насаатым, башыңа эмне келсе да ар дайым дурус бол. Жалган айтпай чынчыл бол. Мен эми сенин жүзүңдү кыяматка чейин көрө албайм" деп коштошуп жолго салды. Чын эле башка көрүшкөн жок. Бул дагы оолуя эненин кереметтүү сөзү болчу. Абдулкадир Гейлани болсо сөзүн ушинтип улайт: "Кичинекей топ киши менен Багдадты көздөй бет алдым. Хамадандан өткөндө каракчылар тобуна туш келдик. Алар баалуу эмнебиз бар болсо баарын чыгарып берүүбүздү буйрук кылды. Анан арасынан бирөө келип: "Сенин баалуу бир нерсең барбы?" деп сурады. Мен: "Ооба бар. Колтугумдун астында тигилген 40 алтыным бар" деп айттым. Ал тамашалап жатат деген ойдо нар басып кетти. Кийинчерээк дагы бирөөсү келип: "Сенин баалуу эмнең бар?" деп сурады. А мен: "Колтугумдун астында көргөзүлбөй тигилген 40 алтыным бар. Апам атайын ошентип тигип берген эле" дедим. Ал дагы башында ишенген жок. Бирок каракчылардын башын чакырды. Анан ал келип:
Кана, сөккүлөчү деп колтугумдун астын сөгүштү. Анан жанагы 46-ны таап чыгышкан каракчылар аябай таң калышат. Алардын башындагысы «Эмнеге айттың? Айтпаганыңда көрбөй өтүп кетмекпиз да», деди. Анан мен аларга «Мен үйдөн чыгаарда эч качан жалган сүйлөбөө үчүн апама сөз бергем. 46-үчүн эмне убадамды бузайынбы?» деп айттым. Каракчылардын башчысы ошондо ыйлай баштады. Ал бул бала апасына берген сөзүндө туруу үчүн ушунчалык аракет кылып жаткан болсо, биз кантип жараткан эгебизге берген сөзүбүзгө тура албай жатабыз? Бул бала 46-да көзүнө илбей апасынын буйругуна баш ийип жатса, биз андан да кичине пайдалар үчүн Аллахтын буйругуна баш көтөрүп жатабыз, деп тобо кылды. Айланасындагылар да бул окуядан аябай таасирленишти. Каракчылар өздөрүнүн башчыларына «Ырас, сен биздин башчыбыз элең. Элди тонообузда башчыбыз болгондугуң сыяктуу, тобобузда да бизге башчы бол» дешип, баары бир ооздон тобо келтиришти. Анан адамдардын мал мүлкүнүн баарысын кайтарып беришти. Менин айымдан алгачкы жолу тобо кылгандар 60 кишилик ошол каракчылар болчу, деп айтып берет. Абдулкадир Гейлани каракчылар менен коштошуп, ажырашкандан кийин түз эле Багдадка барган жок. 25 жылдап шаарга кирбестен дүйнөнүн даңазасынан кутулуу үчүн чөлдө жалгыз жашай баштайт. Напсисин тарбиялоо максатында көңүлү эмнени кааласа ошол каалоого терс аракет кылчу экен. Жылдар бою шаарга кирбегендигинин себеби да ошол. Бир жолкусунда уйкусу келгендигинен оюна күндө окуган Куран аяттарын кийин окусам деген ой келет. Ошондо Абдулкадир Гейлани ордунан ыргып турат да Куранды толугу менен окуп жатууга киришет. Ал дагы жетпегендей абалды дагы да кыйындаштыруу үчүн бир буттап туруп окуган экен. Бул убакыт аралыгында шайтан да жөн турган жок. Чөлдө жалгыз жүргөн Абдулкадырга шайтан да ар кандай кейипте келчү экен. Абдулкадир Гейлани аны менен да алышат. Мындай өзгөчө абалдан улам Аллах Абдулкадир Гейланиге керемет көргөзүүнү тартуу кылат. Керемет көргөзүү Абдулкадырга башында жакса да бирок кийин уялып аны да жөндөн жөн көрсөтпөс болот. Бирөөнү ыйманга келтирүү үчүн же бирөөнүн бир ыйманын күчөтүү үчүн гана керемет көрсөтпөсө, туш келди эле көрсөтө берген эмес. Азирети Абдулкадир Гейлани чөлдө жүргөнүнө 17 жыл толгондо шаарга кирүү үчүн саздана баштайт. Ошол кезде алдынан Хызыр алейхисалам чыгып, «Убактың али бүт элек. Аллахтан сага дагы 7 жыл чөлдө жүрүүң үчүн буйрук бар», деп айтат. Ошентип, жалпы 25 жылга жакын чөлдө жүрүп, андан кийин гана шаарга кирген экен. Ошондон кийин Абдулкадир Гейлани Багдадка барат. Ал жакта улуу шейхтер, илимдүү аалымдар менен таанышат, баарлашат, сабак алат. Хадис, фикх, тафсир сыяктуу илимдер менен алек болот. Илимин алып бүткөндөн кийин устаты Абу Саид Махсуминин медресесинде сабак бере баштайт. Абдулкадир Гейланинин сөздөрү ушунчалык таасирдүү болгон, аны угуу үчүн келген эл медресенин ичине батпай калчу экен. Мындан улам көчөдө туруп алып уккандар да болуптур. Атүгүл 70 000 кишини айланасына топтоп алып баян бергендиги боюнча да маалыматтар бар. Бүгүнкүдөй микрофон, колонка жок. Ошончо адамга үнүн кантип угуза алды экен деген ойдо калдыңыз окшойт. Туура айттыңыз. Апыртмадай көрүнөт, бирок бул чындык. Анткени бул жерде Абдулкадир Гейланинин бир керемети бар. Элестетиңиз, Азирети Абдулкадир Гейланиге эң жакын отурган менен андан эң алыс отурган адамдын угуусунда эч кандай айырма болгон эмес. Баары бирдей угушчу экен. Адамдар Абдулкадир Гейланинин сөздөрүн ушунчалык кызыгып угушкандыктан эл кымгыбут болсо да ашыкча үн чыкчу эмес дешет. Уккандарын унутуп калбоо үчүн барактарын бири-биринин аркасына коюп алып жазышчу экен. Келгендердин арасында башка диндин өкүлдөрү да болгон. Адамдар медресенин ичине батпай калышкандыгынан медресенин айланасындагы үйлөрдү да медресеге кошуу долбоору иштелип чыгат. Медресенин аянты чоңойтулуп, бул иш ашар менен ишке ашып кетет. Бир жолкусунда Абдулкадир Гейлани минбарга чыгып баян берип жаткан. Бир убакта ал минбардын үстүнөн эң астыңкы тепкичке чейин түшүп, мүдүрдүн алдында урушууга отурган кишидей кичипейил көрүнүштө туруп турду да, андан кийин кайра мурунку ордуна чыгып баянын уланта баштады. Адамдар эмне болгондугун сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, минбардын алдында турду. Мен да уялганымдан ылдый түштүм, анын буйругун күтүп тургам. Анан ал кайтып кетип жатып, баянымды улантуумду буйрду. Анан гана баянымды уланта баштадым, дейт. Күндөрдүн биринде мусулман эмес бирөө Абдулкадир Гейланинин жанына келет. Негизи Абдулкадир Гейлани аябай саркеч кийинчү. Анын чапанындай чапан эч кимде жок болчу. Анткени ал колунда бар киши болчу. Аллах колуна бергенин үстүндө көрүүсүн каалайт дейт хадисте. Жанагы киши муну билбегендиктен Абдулкадир Гейланинин кийимине асылып, ары динден сүйлөйсүң, ары саркеч кийинесиң. Керек болсо чапаныңдын териси да бар. Бул эмне болгон абал?
сендей молдолорго жарашпайт да деп сурайт. Бир убакта Алла ошол кишиге Абдулкадир Гейланинин айбатын көрсөткөндө адам коркконунан титирей баштайт. Ошондо Абдулкадир Гейлани чапанынын оң тарабын ачканда ал жактан бейиш, сол тарабын ачканда ал жактан тозок көрүнүптүр. Жанагы киши ошол жерден шахадат келтирип мусулман болгон экен. Биз ушул жерде ушуну да баса белгилеп өтөлү. Абдулкадир Гейланиге таандык бардык кереметтер Аллахтын икрамы тартуусу. Пайгамбарлардагы можизада, олиялардагы кереметте Аллахтын каалоосу менен гана болот. Ансыз деле керемет сөзүнүн этимологиясы икрам деген сөздөн келип чыгат. Башкача айтканда сыйлык, белек. Адам баласында кудуретте, шапаатта эч кандай таасир дагы жок. Шапаат көрсөтө тургандарда Аллахтын уруксаты менен гана шапаат көрсөтө алышат. Алсак, сиздин жакыныңыз чоң бийликке келсе, башка бир таанышыңыздын жумушун бүтүрүп берүү үчүн ортого түшөсүз го. Дал ошондой эле пайгамбарлар, олиялар, аалымдар да Аллахка жакын кишилер болушат. Алардын урматына Аллах башкаларга да рахмат кылат. Мындайча айтканда, күрүштүн аркасы менен күрмөк суу ичет дегендей эле сөз. Муну түшүнбөгөндөр бул ширк, мындай болбойт деп айтуусу да мүмкүн. Бул туура эмес. Ширк болгон нерсени ширк эмес дешке акыбыз болбогондой эле, ширк болбогон нерселерди да ширк деп атоого акыбыз жок. Андыктан бир нерсеге өкүм берерде этият болуу керек. Бир нерсени ширк деп атоо, арам деп өкүм кылуу, кимдир бирөөнү капырга чыгаруу бул баланын оюнчагы эмес. Бул өкүмдү бере турган өзүнүн адистери бар. Болбосо эч кандай акысы болбой туруп, чоң аалым олияларга сөз тийгизген адамдар болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан келген Абдулкадир Гейлани, Имам Раббани сыяктуу адамдарга теңгелер киши учурда Кыргызстанда эмес, дүйнөдө жок. Анан кайсы арына ошондой кишилерге тил тийгизишет, таң каласың. Алардын баары Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жолун улаган мураскорлор. Андыктан адамдардан өзгөчөлөнгөн өзгөчөлүктөрү болот. Мындай адаттан тыш көрүнүштөр пайгамбарда болсо мужиза, олияларда болсо керемет деп аталат. Куранда буга таандык көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар болгондугуна карабай, болуп көрбөгөндөй таң калыштуу окуяларга себеп болгон Аллах достору бар. Алсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денесине чымын конбойт эле. Абдулкадир Гейланинин денесине да чымын конгон эмес. Бирок бул Абдулкадир Гейланинин кудурети менен ишке ашкан жок. Негизи эле болуп жаткан иш-аракеттердин баарын бир гана Аллах жарата алат. Болбосо кул керемет мындай турсун жөнөкөй кыймыл аракетинде жарата албайт. Кул өз кудурети менен кылды деп айтсак, ширк кылган болобуз. Керемет көргөздү деп болуп өткөн окуялардан ооз ачсак, мунун эмнеси ширк? Булардын баары биздин таухид акыйдабызга толугу менен туура келген нерселер. Сахабалардын башынан өткөргөн окуялардан сабак алгандыгыбыздай эле, олиялардын окуяларынан да сабак алабыз. Окуяларынан эле эмес, сөздөрүнөн, жазган китептеринен да сабак алабыз. Кантсе да алар Куран аяттарын, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин бизге караганда дагы да жакшыраак түшүнүшкөн. Алардын ошол түшүнүгүнөн пайдалануубуз абзел. Аларга сын көз менен караган адам албетте пайдалана албайт. Дал ушул сыяктуу алардан пайдалана албообуз үчүн динсиздер аларды ар кандай жалаалар менен сындашып, мүмкүн болушунча бизге, жаштарга терс көрүнүштө таанытканга аракет кылышат. Тилекке каршы кээ бирлерибиз бул пропагандага алданып калышабыз. Абдулкадир Гейланиге да батыш көз карашы менен карагандар бар. Максаттары Абдулкадир Гейлани сыяктуу аалым олияларга чабуул жасап, аларды капыратуу. Анын натыйжасында элди аалымдардан алыстатуу деген кара ниет, пропаганда жатат. Аалымдардан кийин сахабаларга, андан кийин пайгамбарга, андан өтүп эрктери жетсе Аллахка чабуул жасашмак. Бирок колдорунан келбей жатат. Айтор, аалымдарга чабуул жасоонун түпкүлүгүндө капырчылыкка алып бара турган жол бар. Андыктан андай сөздөргө маани бербеңиздер. Бир жолу Абдулкадир Гейлани даарат алып жатканда алыскы бир үңкүрдөн аялдын жардам сураган үнү ага угулат. Ал аялга бир зөөкүр кол салууга аракет кылып жаткан. Окуя болуп жаткан жери менен Абдулкадир Гейланинин ортосундагы жер бир нече чакырым аралыкта эле. Абдулкадир Гейлани ошондой алыстан чыккан үн тарапка каратып кепичин ыргытканда, кепичи жанагы кишиге тийип, аял качып кетүүгө үлгүрүп калган экен. Ооба, Абдулкадир Гейлани үчүн кээде мезгилдик аралык менен аймактык аралыктын айырмасы болгон эмес. Аллах өзү жараткан убакыттан да, аралыктан да көз каранды эмес го. Демек кааласа өзүнүн сүйүктүү кулдарына да ушундай көз карандысыздыкты керемет катары тартуулап коет экен. Ал үчүн Абдулкадир Гейлани сыяктуу напсини тарбиялоо керек. Бир жолкусунда Абдулкадир Гейланиге бир жаш жигит келип, түшүмдө атамды көрдүм. Ал аябай азапталып жатыптыр. Анан атам мага карап, тез барып Абдулкадир мырзадан дуа сура. Эгер ал мага дуа кыла турган болсо, жараткан Аллах менин азаптарымды жеңилдетет. Мени азаптан куткарат деп айтты, дейт.
Абдулкадыр Гейлани ошол күнү ал жигитке эч нерсе деп айткан жок. Анан эртеси жанагы жигит кайра келип, Аллах разы болсун. Бүгүн түнү атамды жашыл көйнөкчөн аябай бактылуу абалда көрдүм. Азабынын бүткөндүгүн, сиздин дуаңыздын кабыл болгондугун айтты, дейт. Ооба, ал ошондой дуасы кабыл болгон кишилерден болгон. Бир жолу бир мас киши Абдулкадыр Гейланиге келет. Мас кишинин эмне деп жатканын эч ким уккан жок. Ананчы ошончо аралыктан кантип угушсун? Бирок башта айтканыбыздай, Абдулкадыр Гейланинин үнү кереметтүү түрдө баарына бирдей деңгээлде угулчу. Андыктан Абдулкадыр Гейланинин эки жолу Кадыр деп айткан сөзү угулду. Үчүнчү жолкусунда болсо Гавс Азам Кадыр деген бойдон ыйлап ийди. Болгондо да саждага жыгылып кайра-кайра Кадыр деп жатты. Анан шакирттерине жанагы мас кишини жуунтуп тамак аш берүүлөрүн буйруду. Кийин окуянын чоо жайын сурашканда жанагы мас киши Аллах мени кечирүүгө кудурети жетеби деп сурагандыгын айтат. Мен да жетет дедим, дейт. Экинчи суроосунда Аллах мени сенин макамыңа чыгарууга кудурети жетеби деп сурады эле, анда да жетет дедим. Үчүнчүсүндө Аллах сени менин мартабама түшүрүп салууга кудурети жетеби деп сураганда эле коркуп кетип, жетет деп ыйладым, деп айтат. Азирети Абдулкадыр Гейлани өмүрүнүн акыркы учурларында инзивага, башкача айтканда жалгыз бекинип алып, зикир кылып, ибадаттарды кылып өткөрүү убактысына кирет. Мындан ал нафсинсин тарбиялоону максат кылган эле. Бул учурда ага шайтандар кейпин өзгөртүшү чабуул жасашты. Бир жолкусунда шайтан ага кайыптан үн каткан сыяктуу: "Эй Абдулкадыр, мен сенин жараткан эгеңмин. Мен сенден ыраазы болдум. Мындан кийин намаз окууга милдеттүү эмессиң" деп үн катты. Азирети Абдулкадыр: "Аузубиллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Тур, жогол шайтан", деди. Шайтан: "Мен экенимди кантип билдиң?" деп сураганда Гавс Азам: "Бул сөз Аллахтан келе турчу болгондо, ар тараптан келмек. Сенден келген үчүн болгону сол жактан келди. Анын үстүнө Куран турганда Аллах андай сөздү айтпайт" деп айткан экен. Абдулкадыр Гейланинин аябай сабырдуу болгондугу да айтылат. Шакирттеринин арасынан кабыл кылуусу өтө начар бир талабеси бар болчу. Абдулкадыр Гейлани ага бир нерсени түшүндүрөрдө бир апта аракет кылгандыгына карабай эч нерсе түшүнбөй коет. Гавс Азамдын болсо ачуусу да келип койбостон жылмаюу менен гана кайра-кайра түшүндүрөт экен. Ошондо Абдулкадыр Гейланинин жанында турган бирөө: "Аябай сабырдуу экенсиз, такыр чарчабадыңызбы?" деп сурайт. Анан Азирети Абдулкадыр Гейлани: "Чарчасам дагы бир апта чарчайм. Анан кийин акыретке кетемин", дейт. Айтканындай эле бир апта өтүп көз жумган экен жарыктык. Өлөр алдында "Кайериңиз ооруп жатат?" деген суроого ушинтип жооп берет: "Жүрөгүмдөн башка бүт жерим ооруп атат. Анткени жүрөгүм Аллах менен бирге", деген экен. Ошентип 1166 жылы акыркы келмесин келтирип, "Алла, Алла, Алла" деген бойдон тили таңдайына жабышып аманатын Аллахка тапшырат. Ал өлгөндөн кийин да анын изи менен кеткен миллиондогон талебелер, шакирттер болот. Ал бир эле мусулмандардын арасында эмес, христиандардын арасында да кадырлуу киши болгон. Алсак арадан көп жыл өткөндөн кийин Абдулкадыр Гейланинин 23-муундагы небереси Ватиканга барып калат. Ал Ватикандагы китепканаларда Абдулкадыр Гейланинин китептери болгондугу боюнча маалымат алган эле. Ошол китептерди алып, китепкананын мүдүрүнөн бастыруу үчүн уруксат сурайт. Ошол жерде Ватикандын бир мамлекеттик кызматкери анын Абдулкадыр Гейланинин урпагы экендигин билип, дароо ордунан ыргып туруп учурашат. Анан ал: "Менин чоң атам Абдулкадыр Гейланинин китебин окугандан кийин, менин урпактарымдан ар бириси кайсы динде болгондугуна карабай, ушул китепти сөзсүз окусун. Анткени адамдардын арасында ушул китеп окула турчу болсо, дүйнөдө согуштар, жамандыктар болбойт" деген керезин айткан эле, дейт. Сөзүбүздүн аягында сиздерге бир сыр айталыбы? Негизи биздин ар бирибизде Абдулкадыр Гейланидей улуу аалым боло алуу дарамети бар. Бирок жалгандарга малынып, ар кандай күнөөлөргө аралашып, Курандын көрсөткөн жолунан алыстаган сайын Абдулкадыр Гейланидей киши болуудан да ошончолук алыстап жатабыз. Жараткан эгем анын Курандан чыгарган казыналарынан пайдаланууну, анын илим дарыясына чоңкуп, ал сыяктуу Аллахка дос болууну баарыбызга насип кылсын. Beyiş nuru.